Салам достор, сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы. Бүгүнкү чыгарылышта бир акмак өзүнүн 13 жашар кызы менен жыныстык катнашка баргысы келип жүргөн айбан өзүнүн келинчегине кайрылып, улуу кызымды мага салып бер, мен аны менен бир жатып жыныстык катнашка барып алайын деп таң калтырып турган учуру. Ал эми бул келин биздин редакцияга кайрылганда өзүбүздүн уккан кулагыбызга ишене албай бул келинчекке келип турган учурубуз. Анда эмесе видеодон четтеп кетпей, видеону түрүп салбай биз менен бирге болуп туруңуздар. Алдыда бул айбандын бетин сиздерге ачып бермекчибиз. Мындай маалымат биздин колубузга түшөрү замат биздин чыгармачыл топ жөнө турбастан жеринен барып иликтөөгө жөнөдүк. Бул маалыматты берип биздин редакцияга кайрылган келинге жолукканда анын оозунан мындай деген сөздөрдү уктук. Коркотам ошо жолдошуман, ошо кызыма качан келип доркузап кетет экен деп коркуп үйдөн чыга албай отурам. Бир күнү үйгө келип калса же көчөдөн кармап алса, ошону бир күнү бир нерсе кылып койсо ким жооп берет бунун бар жоогун? Ошо боюнча иш боюнча сиздерден суранат элем, ошону карап берип коюңуздар. Ошо боюнча чара көрүп бериңиздер, сиздерден сураганычы. Жок, эми ушул сөздү мындай бетиңизге эле айтып атабы? Кызың менен жатайын деп. Бетиме деле айтты, ошентип ал өткөндө жолукканда дагы айылга кетелик да айтты ал. Ошону кызыңа бир боюма салып бер, анан сен менен кайра жашайын деп. Аялың турат го, аялың боюнда бар го десе, мен аялман да тойбойтам деп ошентти да, ошентип жазып жөнөттү да магачы. Кыз 13 жашар кыз. Бияк айтып атыптыр. Коркпой эле кой, кызыңдын жана кыздыгынан ажыратпайм. Кызың менен мен аркасынан гана жатам деп. Бул боюнча чараларды көрөбүз, тиешелүү органдарга кайрылабыз. Баягы Ленинский роодуга басып баралы, жүрүңүз. Мындай билдирүүнү жасаган келиндин жолдошу азыркы учурда башка аял алып экөө эки башка жолго түшкөндүгү белгилүү болду. Мындай жолго барган мурдагы жолдошунун аудиозаписин угуар замат төбө чачыбыз тик турду. Кайрылган келинди алып Ленин районунун ички иштер башкармалыгына жөнөдүк. Ал жактан арызыбызды нөөмөттөргөчү ыкчам түрдө кабыл алып, Аламүйдүн районунун ички иштер кызматкерлерине тапшырды. Себеби арыздануучу келин ошол жерге тийиштүү экен. Жогорудагы жагдай боюнча Кыргыз Республикасынын 156 статьясынын 3 пункту бузулуп жатат. Себеби жашы жетилек 14 жашка чейинки кызды сексуалдык ыдык көрсөтүү жана сексуалдык катнашка мажбурлоо фактысы катталып жатат. Бул аудио запистер менен далилденип жатат. Жана 36 статьяга ылайык кылмыш кодексинин Кыргыз Республикасынын бул кылмышка даярдык көрүү болуп жатат да. Сексуалдык зомбулук көрсөтүү кылмышына даярдык көрүү болуп жатат. Бул жерде эми айта кетсек 156 статьянын 3 пункту боюнча бул 7 жылдан 11 жылга чейин эркинен ажыратылышы керек да, мындай жарандарчы. Себеби бул коомчулукка өтө чоң моралдык жана физикалык зыян алып келчү өтө оор өкүнүчтүү жагдай болуп жатат. Себеби мындай адамдар коомчулукта жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн мындай билбестигинен пайдаланып көп жерде көп катталып жатат. Мындай өкүнүчтүү учурлар болуп кетип атат тилекке каршы. Бирок азыркы учурдагы маселе алдын алуу иш чарасы болуп жатат. Менин сүйүнгөн нерсем ушул нерсени алдына алып, мындан кийин мындай өкүнүчтүү жагдайларды болтурбоо үчүн жакшы иш чара болуп убагында маселе колго алынып, көзөмөлгө алынып, чечилип жатат да. Баягы бул канча убакыттан бери жолдошуңуз ушундо коркутуп жүрөт, баягы улуу кызым 13 жашар кызымды мага салып бер деп. Аны 10 күндөн ашып калды да, ошентип жазып баштагандан чара мен коркуттум да, эми коркосуң да баары ошентип жазып атса ал. Анан апам бир нерсе боло турган болсо сени каматам деген да, меничи, апамычы. Анан эмне кылышымды билбей калып, анан милицияларга да барып жүрдүм да, милицияларга барып ошентип айтсам, ти сотко бар, анан неметип койду, анан ошо менен калып кеттим. Анан сиздерден жардам сураганмын да, мен атасы ошентип жазып баштады да магачы. Кызыңы салып бер, 13 жаштагы Мадинаны деп жазды да. Мадинаны эмнеге салып берем деп айтсам,
мен кайра сен менен жашайм деди да. Булчу айтпайсыңбы, макул болосуңбу же жок деп айтпайсыңбы деп ошентип жазды да. Анан Мадинага айттым, Мадина окууга барганда Лукман көрүп калсаң барба дедим да, эч жака магазин барабыз, тиги жака барабыз деп алдап койбосун сени дедим да. Деп ошентип айтып жүрөм азыркыга чейинчи аларга, кичинекей кыздарыма дагычы. Ошо анан кыздарым айтып атат, мен барбаймын аяка деп. Көбүнчө магазинге көп апарат да булардычы. Анан ошентип алданба мектеп ачылганда деп ошентип атам мен азыр. Жок, бул сиздин баягы 13 жашар кызыңды мага салып бер деп аткан себептери бул буга чейин дагы мындай кол салуулар болгон эмеспи деген. Жок, болгон эмес, вообще буга тийишкен эмес да. Анда мен бардым эле үйгө барып калчу эле булар. Андан кийин барбачу эле да булар. Апам жөнөтпөйт эле бизгичи. Экөөбүз отдельно жашап жүргөндө да жөнөтпөйт эле да апам. Ошондон кийин бул аял алгандан кийин эле ошондой башталып кетти да бул. Туугандар, мындай болуп атат. Баягы бул карындашыбызга ошол жолдошунун жазган сообщенияларын окудук, аудио запистерин уктук. Ал жерде мындай эле жазып атат, ачыгын эле айтып атат. Кызыңдын кыздыгын алып коет деп коркпо. Мен аны мындай аркасынан эле кошулам деп мындай. Кыскасы туугандар, мындай 13 жашар кызга кызыгып аткан менде мындай ой болуп атат да, бул адам буга чейин деле ушул кыздарына кызыгып жүргөн же болбосо ошондой кадамдарга барып жүргөн деп мен ушундай ойлоп атам. Бул карындашыбыз мындай аябай коркуп калыптыр. Эмне кылышымды билбей атам, мен эле коркуп атам да байке азырчы. Неден коркуп атасыз? Ошо кармап алалы депчи. Ким кармап алат? Жолдошум да ошо кыздарды. Болду, сабыр кылыңыз, илеп алыңыз. Баары жакшы болот, илеп алыңыз. Чындап эле туугандар, мындай аябай коркуу, аябай эле коркуп калыптыр. Анан эми мындай акмактарды кыскасы эмне кылыш керек? Туугандар, карындашыбыздын баардык арыздарын тиешелүү органдарга кирип тапшырып өткөрүп бердик. Бул карындашыбыздын иши боюнча Ала Медин районунун начальниги жеке көзөмөлүн алып, жеке контролун алды. Кудайым буюрса, бул акмакка мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы.